Ал комиссияны толтура журналисттер шайлаган. Анан мен эсиңизге салып коеюн. Анан сиз айткан Айбир комиссиясы деле сизге жакса, башка бирөөгө жакпашы мүмкүн. Жанагы комиссиядагы журналисттин этиканы караган. Сизге жакпаса, башка көбүнө жагат. Анан Маратты эле тепкилей бербестен бир сөзүнө макул болуп коеюнчу мен. Азыр бийлик үчүн, бийликке каршы сөз айткандар эле душман сыяктуу көрүнүп, ошол эле учурда бийликтин жакшы иштерин жазып койгондор бийликке жалаң эле пакта коюп аткандай көрүнүп, башкалар тарапка. Анан ошонун айланасында эле мондай тирешкендей жагдай бар. Муну моюнга алышыбыз керек. Балким ага айрым журналисттер кириптер болуп кетип аткан болушу мүмкүн. Калыстык үчүн муну да айтып коюш керек. Ошол эле учурда өлкөнүн ичиндеги элдин тагдырына эң ириде ошол журналисттер